Сегодня утром позвонили Кундуз Жолдубаевой, представитель Первомайского РУВД. Эми Ниязбеков эмнеге кайрылды? Анткени Нарматовадан сырткары Темиров Лайф KG баракчаларында жана ошондой эле YouTube каналында биз Ниязбеков тууралуу дагы иликтөө чыгарганбыз. Карата сын пикир оюн айтса, бул кылмыш эмес. Эч кандай ал жерде беделине шек келтирген сөздөр айтылган эмес. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине кайрылып туруп 17 ноябрда бизге ошол арызды көрсөттү. Райымбек Матраимов жөнүндө мындай коррупциялык схемада жала жаккандын өзү туура келбейт да. Беделине шек келтиргиси келбесе, анда ошого шайкешпеш керек, жарашык тугуш керек. Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта депутат Нарматова журналисттерге эмнеге мынча өч. Эч түшүнүгү болбойт. Буга чейин журналисттер менен кермур айтышып келсе, бүгүнкү күндө журналисттерге карата доарыс менен министр Улан Ниязбековго кайрылган. 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына даттанып, анын негизинде Темиров Лайф айт десе каналынын директору Махабат Тажибек кызы жана Арча медиа журналисти Кундуз Жолдубаева суракка чакырылды. Сегодня утром позвонили Кундуз Жолдубаевой, ведущей редакции Арча медиа, представитель Первомайского РУВД. Он сообщил, что хочет вручить ей повестку на допрос. Когда она спросила, по какому вопросу, он сказал, что это как... Он спросил у нее, нет ли у нее конфликтов с депутатом Нарматовой, и упомянул имя Махабат, супруги Болота Темирова. Ну и исходя из этого нам стало ясно, что речь идет о эфире, который набрал очень много просмотров, был очень резонансным. Эфир, который вела Кундуз Жолдубаева, а гостем была Махабат. Вот. Мы связали это с этим эфиром как раз и попросили принести повестку. Этот представитель Первомайского РУВД принес повестку ей в итоге. Сообщил, что для Махабат тоже есть повестка. Вот. И вот Кундуз прибыла на допрос в сопровождении адвоката Института Медиаполиса Нурбека Садыкова. Айт десе каналында атайын репортаж даярдаганбыз. Ал жерде анын баласы уулу Азатбектен сырткары Мухамбеттен баласы да таможняда иштейт экенин айтканбыз. Андан сырткары Нарматова буга чейин Матраимовду жана ошого окшогон криминал топторду же болбосо коррупционерлерди колдоп коштоп келаткандыгы тууралуу маалыматтарды чыгарганбыз. Андан сырткары анын Элмира деген кызы Матраимовго иштейт экендиги тууралуу биз анын номерин таап, GetContact'тан текшергенибизде ошол жерден чыккан Элмира Нарматованын кызы Матраимовдон деген. Эгер намысыма шек келтирип атат деп Улан Ниязбековго кайрылып жатса, негизи бул граждандык иш. Эгер намысына шек келип атса, ал анда түздөн түз сотко кайрылыш керек болчу, бирок негедир Ниязбековго кайрылганга мындай чечим чыгарыптыр. Эми Ниязбеков эмнеге кайрылды? Анткени Нарматовадан сырткары Темиров Лайф KG баракчаларында жана ошондой эле YouTube каналында биз Ниязбеков тууралуу дагы иликтөө чыгарганбыз. Кантип Ниязбековдун кол алдында иштеген кызматкерлер ишкерлерди талап, тоноп, карактап, аларды коркутуп, үркүтүп келаткандыгы тууралуу жана ошол ишти улантып жаткандыгы тууралуу. Бул жерде менин душманымдын душманы менин досум деген сыяктуу эле бир кандайдыр бир менин оюмча иштер жасалып жатат. Демек, досуна кайрылыптыр, сени да чыгарды, мени да чыгарды, экөөбүздү тең кошуп ашкерелеп жатат. Кел экөөбүз чогуу ушуларды талкалап, жок кылып, үстүнө иштерди козгоп, камап, мындайча айтканда оозун жаап, биротоло эметип салалы, жок кылып салалы деген эле максатта деп ойлоймун. Анткени Нарматова бул граждандык иш, намысына шек келип атса, анда сотко кайрылыш керек болчу. Демек, бул бир подставанын же бир кылмыш ишин козгоонун башталышы деп ойлоймун. Мени күбө катары сурады. Негизи депутат Нарматова бул министрдин атына арыз менен кайрылган экен. Ушул эфирде Кундуз Жолдубаеванын Махабат Тажибек кызы мен аброюма шек келтирип эфир кылышкан депчи.
на постоянной основе атат такай деп. Ал андай болгон эмес, бир эле жолу эфир болгон. Анан ал эфирдин алкагында дагы аны депутат Нарматованын беделине шек келтире турган ойлор айтылган эмес. Эксперт катары, конок катары эфирге чакырылган Махабат Тажибек кызы ал эми өз оюн айтты. Ал конституцияда ар бир жаран өз оюн эркин айтканга укугу бар. Ал Нарматова бул эл шайлаган эл өкүлү. Ага карата сын пикир оюн айтса бул кылмыш эмес. Эч кандай ал жерде беделине шек келтирген сөздөр айтылган эмес. Анан түшүнүксүз болду ошо эмне үчүн бул граждандык иш боюнча ийим киришип, ийимге арыз жазган депутат кайрылып, эмне үчүн сотко кайрылган эмес. Эмне үчүн бул азыр сурак болуп атканы ошо дагы кичине күмөндөрдү жаратып жатат. Балким дагы деле сөз эркиндигине болгон бир кысым деген. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрине кайрылып туруп 17 ноябрда бизге ошол арызды көрсөттү. Ал арызда ошол мен Кадыр Баркыма дайыма шек келтирип ушинтип жаза берет. Махабат Тажибек кызы, анан Кундуз Жолдубаева ошолорго чара көрүп бериңиздер деп көрсөтүптүр. Эми Кадыр Баркына шек келтирсе, сөзсүз түрдө бул бир сотко гана жарандык иш болушу мүмкүн эле. Эми бирок ушул азыр доследственная проверка деп коет. Ушул себептен биз сурак алып атабыз деп түшүндүрдү. Жаңы эле сурактан чыкты. Мындай сурак процессинде эч кандай бир мындай кысым көрсөтүлгөн жок. Сурак эркин жүргүзүлүп, эркин айтып берди. Бул жерде ошол журналисттер өз оюн көрсөткөн, өз оюн айткан, эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок деп көрсөттү. Президент Садыр Жапаров жана УКМК башчысы Ташиев, Кримтөбөл Камчыбек Көлбаев жана бажыны Митте Курча тоногон Райым Матраимов менен байланышы бар атка минерлер жолко тартыларын шаардана кылган. Райымбек Матраимовго байланыштуу болгон 92 мамлекеттик кызматкерди аныктадык. Көлбаевга байланыштуу болгон 60 кызматкерди биз аныктадык. Андан сырткары таможня органдарынан 50 кызматкерди аныктадык. Ошентип 202 мамлекеттик кызматкер уюшкан кылмышчылык топко, криминалдык элементтерге жана коррупцияга байланыштуу кызматтарынан алынып жатат. Бирок Акылбек Жапаров Көлбаевдин апасынын тоюнда жүрсө, Улан Ниязбеков, Надира Нарматовалар Райым Матраимов менен байланышы бар экенин жалпы коомчулукка билинген. Ошентсе дагы булардын кылы кыйшайбай элге акыл үйрөтүп жүрүшөт. Алардын мыйзамсыз жоруктарын ачыкка чыгарган журналисттер суракка чакырылууда. Эгер Нарматова ошончолук эле беделине, намысына сарсана болуп, мындай кайгырып жатса, анда намысына, беделине шек келбеген иштерди жасабаш керек. Анткени ал депутат, ал коомдук адам, ал биздин кыргыз жарандарынын чөнтөгүнөн каржыланат. Ошол эле бюджеттин эсебинен ал бизге жалданып иштейт. Ал эл өкүлү, ал коррупциянын өкүлү эмес, коррупционерлердин өкүлү эмес, ОПГнын өкүлү эмес, ал эл өкүлү. Ошону биринчиден билиш керек. Экинчиден, ошол элдин үнү болуп, элдин көйгөйүн жеткизип, ошол жерде жогорку кеңеште отуруп алып, ошону көтөрүш керек. Өз көйгөйүн, өз максатын ишке ашырып, өз көйгөйүн көтөрүп, анан өз кызыкчылыгына иштеп эмес, эл кызыкчылыгына иштеш керек. Анткени аны эл шайлаган. Кайра бизди күнөөлөп, каралап, жазалайм деген ою бул ойго келбеген нерсе. Нарматова ошентип коркутам деп атса керек. Кечээ мен Кыргызстандан саат кечки 8-де чыгып баратканда ошол жерден эле кармабайт беле. Эмне кармашкан жок, мисалы үчүн. Бүгүн повестка келиптир. Мен кайра 10 декабрда келем. Ошол жерден эле кармаса болмок, ошол жерден эле чакырса болмок. Анан билгизбей 17 ноябрда жазыптыр арызын. Билгизбей, жашырынып, жамынып, ачык эле жазып берсе болмок. Анан ага чалып, эмне себептен жаздыңыз десе, билбейм деп айтыптыр. Бул жерден
албетте ал коркуп жатат. Кимден коркуп жатат? Бүтүндөй кыргыз элинен коркуп жатат. Өзүнүн шайлоочуларынан коркуп жатат. Коркпой кылган ишин аягына дери чыксын. Ал эми Ниязбеков тууралуу айтсам. Буга чейин биз Ниязбеков тууралуу дагы Темиров Лайв каналында бир видео чыгарганбыз. Ал жерде Ниязбековдун кол алдында иштеген кызматкерлер, ишкерлерге карактоо кылып, аларды талап тоноп, байлыгын тартып алып, аларды подстава кылып, ак жеринен күйгүзүп аткандыгы тууралуу жана ошондой эле анын туугандарына караштуу билтеген баягы хан сарайлар, компаниялар, бизнес компания. Менде бир суроо туулат да, ушул мамлекеттик кызматкерлерди ушундай бизнестерди ачканга, ушунча байыганга каяктагы акча? Айлык акысы көп болсо мейли эми 30 миңден 100 миңге дери болсун. Бирок 100 миң сомго азыр бизнес кура албайсың да, мурун деле кура албайт болчусуң. Мындай чоң көлөмдөгү бизнестерди куруп, ошончолук чоң көлөмдөгү кредиттерди алыш үчүн сага чоң көлөмдөгү бир кое турчу бир нерсең болуш керек да. Менде бир суроо да. Буларда каяктагы эме байлык, каяктагы акча, каяктагы бизнес. Ал эми экинчиден мамлекеттик кызматкер элге жоопкерчилик алган кызматкер. Байыбаш керек. Байыбаш керек. Эгер честь, достоинство деп коет эми баягы беделиме шек келтирди деп. Беделине шек келтиргиси келбесе, анда ошого шайкешпеш керек, жарашык тугуш керек. Мен Кудай буйрса 10-декабрда келем Кыргызстанга. Ошондо дагы баягы суракка чакырыптыр, барып анан ошол жерден кенен өзүм эмне деп суроо берет, ошонун баарын билем. Эске салсак, буга чейинки Арча медиа каналында Махабат Тажыбек кызы интервью берип, анда эч кандай мыйзамга жат сөздөр айтылган эмес. Нарматованын саясатта кандай жолу болсо, ошол гана нерселер айтылган. Ал интервьюда Нарматованын адамдык абирине шек келтирген бир дагы сөз айтылган эмес. Анан эмнеге Нарматова арызданып, журналисттерге кас болуп жатканын көпчүлүк түшүнбөй турат. Деги эле ушу Надира Нарматова депутат катары сөз эркиндигине, демократияга каршы ишмердүүлүк жүргүзүп келет деген пикирлер көп айтылат да. Сиз бул пикирлерге кошуласызбы? Менин оюмча бул жерде кеп демократия менен сөз эркиндигинде эмес, бул жерде кызыкчылык кагылышында деп ойлоймун. Айтайт десе, каналы аркылуу Надира Нарматова байлыктары, Райым Матраимов менен болгон ымаласы, саясаттагы калпыз кадамдары көрсөтүлгөн. Ал берүүдөгү айныгыс чындыктар Нарматованын чочулаттыбы, айтор коркконго кош көрүнөт болуп, журналисттерге тиш кайрып, укук коргоо органдарына доо арыз жазмайын баштады. Трансформаторду жүктөп берип койгон Сайдакмат аке барат. Добуш беришпегенден кийин эмне кереги бар? Мен атайын алып барып шуну коюп берейин десем, добуш бербей коюшту го, көрдүңүз. Райымбек Матраимов жөнүндө мындай коррупциялык схемада жала жапкандын өзү мындай туура келбейт да. Надира Нарматова үчүн журналисттер менен чатакташмай адатка айланып баратат өңдөнөт. Журналисттин колунан микрофонун жулуп алып, Медиа Хабтын журналистин сотко берем деп бакырып чыккан. Элдин алдында биз өзүбүздүн жумушубузду жасап атабыз. Эми ушуну тартып атасың, эми ушу жакшымы кылган? Жок, эже биз сиздерден жаман нерсе сурадыкпы? Менин жекече аброюма шек келтирген Асил Шамилова дегенди мен мыйзам чегинде сотко берем. Эми бул биз авторитарный саясий режим болгондо жана анда коркутуу, үркүтүү ошондой бир ойлорду айтып койсо макул болбосо жана андай коркутуу болот да инструмент. Ошо менен колдонуп атат да. Бул мындай айтканда коркунуч тенденция да. Надира Нарматовага журналисттер эмнеге арыз менен кайрылдыңыз деген суроого бул доо арыз жөнүндө эч нерсе билбей турганын билдирди. Бирок тергөөчү 17 ноябрда өзү Улан Ниязбековго арыз менен кайрылганын ачыктады. Журналисттер менен араздашуу Нарматова үчүн эч кандай абир алып келбей тургандыгы эч түшүнбөй койду. Нарматова ак жана так иштесе эле ага кайсы журналист сын айтсын. Ар дайым бейөкмөт уюмдар тыштан каржылангандар деп басса турса айта берген Нарматова бул жолу өзү ошол батышчылардын жыйына барып келди.
боюнча бизге комментарий берип коесузбу? Барбайм деп, анан кийин кайта барган турбайсызбы? Заседание ООН боюнча. Анын менен иши бар сенин. Элдин баары сурап атпайбы? Ошо элдин баары 100 жолу барып аткандан сурап. Менен сурап. Сиздер менен мен Улан Нурмамбетов болдум. Көрүшкөнчө. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.